Гүлкан Абдиева саламаттык сактоо тармагында эмгектенгенине 40 жылдай болду. Бир күндө шарт боюнча 7 бейтап кабыл алышы керек. Бирок ал 20дан ашык жаран кабыл алууга туура келет. Ары оор, ары түйшүктүү эмгеги мамлекет тарабынан бааланып жатканына кубанычта. Маяналардын жогорулашы жашоо шартына бир топ эле өбөлгө болду дейт дарыгер. Şu 9-10 min gana aylık alçımın. Buna жылдан жылга көбөйүп отуруп, мына акыркы март айынан баштап биздин маянабыз көбөйүп, азыр 25 миңден жогору алам. Бул деген материальный стимулирование бардык элдин бардыгына керек. Менен тең ишиң бааланса, иштин дагы мындайча айтканда маанайы жакшыраак, то есть маңызын алгандан кийин ишке дагы маанайың ачык болуп келип иштейсиң. Апрель айынан баштап медицина кызматкерлери үстөктөрү жана кошумча төлөмдөрү сакталып, 50% жогорулатылган айлык акы ала баштаган. Базовый оклад мурун дарыгерлерде 5 миң сом болсо, бүгүнкү күндө базовый оклад 7500 болду. Анан жанагы бул токтомдун негизинде жана коэффициент менен төлөнүп берилип атпайбы? Ошондо эки коэффициент менен алганда 14 миң 15 миң сом алат да. Бул базовый оклад. Анын үстүгө дагы кошумча дагы төлөмдөр бар. Бул жанагы категориялары, жанагы услуга илет деп коет, жана иштеген канчалык көп иштесе, кызматкерлер ошончолук жанагы 20-30% үстөмдүк жанагы акы маялар төлөнүп берилет. Ал эми мугалимдер мурдагыга караганда 2 эсе көп маян алууда. Маяналардын жогорулашы менен бирге окуу жайлардын имараттары дагы жакшырууда. Эми окутуучулар сапаттуу билим берүү менен гана алектенүүсүнө шарт түзүлдү. Мугалимдерге жакшы стимулдар болуп жатат. Айлык маяналарыбыз көбөйүп, мурдага караганда бардык жакшы шарттар түзүлдү. Кагаз иштери азайды дегендей биз абдан кубанычтабыз. Социалдык төлөмдөрдүн жогорулашы салыктын түшүүсү менен байланыштуу. Акыркы 8 айда мамлекеттик казнага 99 миллиард сом чогулган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 150% көп. Буга өлкөдө ККМдердин киргизилиши шарт түзүүдө. Бүгүнкү күндө ушу ККМди колдонуп аткан салык төлөөчүлөрдүн көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Ошолордун кээ бирлери мурда төлөбөй жүргөн салыктарды таап чыгып, аларды да төлөтүп атышат бүгүнкү күндө. Андан тышкары салык төлөөнүн азыркы күндө функциялары бир аз өзгөрдү. Ошонун бардыгы келип, бүгүнкү күндө мына бюджетти толуктап келатабыз. Ай сайын бизге берилген план толукталып келатат. Андан тышкары дагы бир аз ашыгы менен аткарылып атат пландар. Ошонун бардыгы келип, бүгүнкү күндө ушу мамлекетибиздин көптөгөн социалдык программаларынын ишке ашып атканына байланыштуу. Салык кызматынан билдиришкендей, дагы 10 миң ККМ аппаратын сатып алышкан. Алар бизнес субъектилерине акысыз таратылат. Мында өзгөчө көңүл аймактарга бурулмакчы. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.